Бир да бала окубай калбаш керек. Мен учетум бар 12-мектепте. Кире албай жүрөбүз. Агартуу министрлиги жаңы окуу жылына 1 жана 2 класстарга кабыл алуу жеңилдетилип, каттоо түндүк тиркемеси аркылуу жүргүзүлөрүн кабарлаган. Деген менен учурда ата-энелер балдарын электрондук кезекке тургуза албай убара. Аны ата-энелер көргөндө да кээ бири түшүнөт, кээ бири түшүнбөйт. Кээ бири деген телефон түндүккө киргенди билет экен, кээ бири билбейт экен. Биз ар кандай элбиз да. Ана мен айтып кеткендей, сиз айтып атасыз, биринчи этапта ошол жерде жашаган учету барларды атасыз го. Мен учетум бар 12-мектепте. Кире албай жүрөбүз. Биринчи этап бүттү, экинчи этап бүттү. Кире албай атабыз. Ошол жерде мен кошуналарым мага келет. Кантип киребиз дейт. Сиз азыр айтып атасыз, ошол жерде жашаган учету барлардын баардыгы рахмат айтышты, кирип атышат. Жок, анда булар каяктын жараны? Булар башка мамлекеттен келдиби дейм да. Эртеге маселе болбосун атам сентябрда. Мага көптөгөн адам шаар боюнча мен жаңы айтпайм, бир 50 киши кайрылып койду. Ошол ар бир окуучу кайсы жерге жайгаша турган болсо, мектепке барса, мектептин директорлори же завуч ушу дежурный номерин коюп, или образец илип коюп, кантип толтурат. Чындыгында билбеген ата-энелер бар да. Электронный кезеге кандай турушту. Ошолорго эле кичине жардам берип койсо турат. Бир да бала окубай калбаш керек. Туура. Ошондо мына бар. Биздин мектеп толуп калды. Бизде момундай жобо иштелип чыккан. Каяка барсаң айка бар деген сөздөрдү угуп ушул нерселер жаралып атат да. Ошон үчүн Надира Сынташевна биргеликте иштеп, бүгүндөн баштап азыр мынакей тапшырмаларды берсеңиздер. Тилекке каршы учурда билим берүү тармагында жетишкендиктерге салыштырмалуу кемчилдиктер арбын. Алардын бири окуучуларды китеп менен камсыздоо. Жыл сайын жаңы окуу жылы башталар алдында бул көйгөй жаралат. Дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук бере ала турган ошол STEM программасы деп атабыз, Сингапурдун китептерин деп атабыз. Ошолорду биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарыбызга, элибизге адаптация кылып, ылайыкташтырып туруп, ошону жакшы жактарын берүү боюнча сунуштарыбызды айттык. Жыл сайын китептер алмашып, авторлор алмашып, бизнес катары болуп калгандыктан ар бир жаңы келген жетекчининчи ушундай катаачылык, кемчиликтердин кайталанбашы үчүн эскертип айттык бүгүн. Окуучулардын бир класста 50-60 болуп тыгылып отурбай, сапаттуу билим алуусу үчүн республика боюнча дагы 100 жаңы билим уясы керек. Ал эми Бишкек шаарына болсо 20га чукул мектеп куруу зарылчылыгы жаралууда. Бул токтомду контролдон алууга болбойт. Мына өзүлөр айтып атышат, Бишкекке кеминде бир 15-20га жакын жаңы мектеп керек. Кыргызстан боюнча бир 200 миңди 2ге бөлсөк, жок дегенде 100 жаңы мектеп керек. Кыскасы бул контролдо калсын мектеп боюнча. Анан отчеттор боюнча менде узун тизме бар. Мугалимден эмнени сурайт? Жана каникул учурунда баланын ден соолугун сурайт экен, сууга чөгүп кетти, чөгүп кетпеди. Мага мугалимден эмне чечеси бар? Мугалим ал сабак учурунда жооп бериш керек. Мектептен чыкканда ал башка бирөөлөрдүн жоопкерчилиги, ата-эненин жоопкерчилиги эң кийинкиси. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Быйыл өлкө боюнча 11 классты 80 миңден ашуун окуучу бүтүрүүдө. Ал эми 9 классты 135 миң окуучу аяктап жатат. Учурда бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоо маселеси да эң актуалдуу көйгөйлөрдүн бири. Жогорку Кеңеште элдин өкүлү катары бул маселени мен жеринде да өз көзөмөлгө алмакчымын. Чындап эле баягы мектеп окуучуларына профориентация, кесип тандоо багытында ишмердип жүрүп атабы. Анткени биз баягы балдарыбызды бала бакчада, мектепте окутабыз. Кийин кайсы бир коомго, элге пайдалуу болсун деп, инсан болсун деп тилек кылабыз, бирок окуучу балдарыбыз мектеп бүтүп атканда кайсы адисин билбей атса, көпчүлүк учурда ал нерсе баягы туура эмес кесип тандаганга түрткү болот. Биринчиден, же болбосо балада баягы психологиялык оорак ал жаралат да, жандан көрөкчү иштеп кетейин деп туруп, Россияга мигрант болуп кеткандагы бир себептер ушунда. Мунун аркасында Кыргызстандагы кадр кризиси, бүгүнкү күндө адистердин жетишпей аткан көйгөй да ушундан келип чыгып аткан маселе. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү бир катар сунуш пикирлерди эске алуу менен аталган токтом долбоорун жактырды.